Саламатсыздарбы достор, биз бүгүн ушундай соонун болгон баклажандан салат жасайбыз. Эң оңой рецептин көргөзөм. Мен салат үчүн 3 штук баклажан алып алдым. Андан кийин помидор, чеснок, майонез, 4 дана жумуртка, 1 чайный ложка туз, 1 чайный ложка мурч жана 1 чайный ложка перец алдым. Анда эмесе баштайлы. Эң алгач эле баклажанды тоголок кылып туурап алабыз. Баклажан туурап алган соң биз жумурткабызды бир идишке чагып, ага перецти, тузду жана мурчту кошуп аралаштырып алабыз. Газга болсо майда басып алабыз жана биздин аралашмабызга баклажанды ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй көмүп, андан кийин биздин майга салып акырындан бышыра беребиз. Баклажан эки тарабы тең кызарып, бышканча отту кармайбыз, андан кийин чыгарып алабыз. Бышырып алган баклажандарды кое турабыз дагы, ортосуна салаттын экинчи бөлүгүн жасап баштайбыз. Помидорду алып, аны баклажандай кылып тоголок кылып туурап алабыз. Ал эми чеснокду болсо ушундай чеснок майдалагыч менен майдалап алабыз, же болбосо жөн гана бычак менен майдалап туурап койсок болот. Баарын даярдап алган соң биз салатыбызды жасап баштайбыз. Эң биринчи эле бышырып алган баклажандарды табакка тизип алабыз дагы, анын үстүнө кичинеден туздан сээп, помидорлорду үстүнө тизип чыгабыз. Помидордун үстүнө майонезден кошобуз, андан кийин кааласаңыздар чеснок кошсоңуздар болот, болбосо кошпой деле койсоңуздар болот, анткени чеснок жаман көргөн адамдар да бар. Андан кийин помидордун үстүнө кайра эле баклажанды үстүнө коюп коебуз. Ушуну менен биздин салатыбыз даяр. Мынакей ушул эң оңой рецепт менен жасап көрүңүздөр. Эгерде үйрөнчүк болсоңуздар, сиздерге бул аябай сонун болот, жагат жана сонун даамдуу салат болот. Ал эми биздин каналга тиркелип жана лайк басып кетүүнү унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.